Salam dostlar, Balaysa Vakit Strong kanalı. Eskizlerde bolsa biz Saçı Bey kanalda Attack Titan'ın tasmasının birinci bölümünü görgөнбүз. Bugün oşo olay ikinci bölümünü görөбүз. Askerlerin generali Titanlardın başçısı bolup çıkan tasma başta elek жатып kanalga катталып алыңыздар. Siz için 1 sekund bolsa biz için köp emgekti talap kılat. Biz adattagıday tasmanın başını жардама менен баштайбыз. Biz жардама чыгарсак катталуучуларыбыз эмнеге жардама чыгарасың деп жада калса кээ бирелер сөккөнгө дагы жетип калып жатышат. Бирок биз бирөөлөрдүн пайдасы үчүн жардама чыгарабыз. Эгерде сиздин жашыңыз 50ден ашып же болбосо намаз окуудан кыйналып жатсаңыз, анда сизге электрондуу жай намаздарды сунуштайбыз. Электрондуу жай намаз намаз окуганга өтө ыңгайлуу. Анын баскычын басып үстүнө чыксаңыз гана намаз башталат. А бул жерде рүкү, сажда баарын көрсөтүп койгон. Болгон сиз аны артынан кайталап намазды оңой үйрөнүп кетишиңизге чоң жардам берет. Эгерде толук маалымат алгыңыз келсе, же болбосо ушул жай намазды сатып алууну кааласаңыз, экрандагы байланыш салдарга чалып байланышыңыз. 1997-29-42-08. Biz tasmanın başında ile askerler Eren'e sıra kalıp жаткандарын көрөбүз. Олар Eren'e sıra салып, sen titansın mı же адамсың mı деп айтып жатканын байкасак болот. Eren'in бала кезинде ата-энесин тыюу салынган китептерди сактаган үчүн аларды туткундап өлүм жазасына тартпай болушат. Eren'in ата-энесин туткундап жатканда Кубал дагы катышкан. Бирок ал кезде Кубал генерал эмес эле. Eren'in атасы дарыгер эле. Ал Eren'ге жана чоң агасы түшүнүксүз дары сайган. Ошол үчүн ал чоң титандын ишине калса дагы өлбөй kaldı. Жана ал өзү дагы чоң титанга айланганын байкасак болот. Бул убакта Эренди титандын ичинен чыгаргандан кийин биз tasmanын башында көргөндө эле сура калып жатышкан. Анда генерал Эренди өлүм жазасына тартмай болот. Каарманыбызды өлтүрөйүн деп калганда, бирок Эренди колдоп Армин, Микаса жана башка адамдар Эренге болушуп жаткандарын байкасак болот. Эрен бизге жардам берип, бизге каршы чыккан титандарды Айбатта баатырга окшоп эле бир уруп түшүрүп кой деп айтышат. Бирок генерал айтылган сөзү атылган ок деген сөзү Кыргызстанга барып уктум эле деп айтып жатса, арасынан бир адам чыгып Эренди коргой баштады. Бирок генерал башка бирөөнүн куралынын тепкесин басып аны дагы өлтүрүп салышты. Ал өлүп баратып Эренге бир нерсе айткысы келди. Бирок айтып үлгүрбөдү. Эми Эренди коргой турган эч ким жок эле. Ушул жерде кинонун режиссеру каарманыбыз өлүп калса кино бүтүп калабы деп өйдөн талкалап эле кайдан жана бир титан пайда болду. Ага каршы чыккан адамдар бир сокку менен өлтүрүп салды. Андан соң ал Эренди алып кетип калды. Ошол жерде генерал үстүгө таш түшүп өлүп калган эле. Ошондон кийин аз эле адам тирүү калганын көрөбүз. Армин, Микаса, Денелу Санаки, командири Хаджи, Саша Жанажан. Генерал жок болгондуктан эми аларды командири Хаджи башкара турган болот. Алар өтө аз болсо да берилген тапшырманы аягыга чыкпай болушат. Жарылган дубалдын үстүн жаап жиберүү керек. Ошондойчо титандарды ичке киргизбөөгө мүмкүн болот деп жаткан кезде эле Микаса менен Армин мурун өздөрү турган жерде али жарылбаган жарылуучу зат бар экенин эстешти окшойт. Ошол жарылуучу затты дубалдын үстүнө коюп жардырыш керек эле. Бул убакта каармандарыбыз жарылуучу затты алыш үчүн жолго чыгышкан. Алар жолдо башка титандарды байкашат. Бирок титандар аларды көргөн жок. Бул убакта каарманыбыз жапжарык бир түшүнүксүз бөлмөдө эсине келип, көп узак эле бөлмөгө Шекшима келгенин байкасак, ал каарманыбызга мен сени титандан куткарып калдым деп айтат. Бир кезде Шекшима өзүнүн сөзүн баштады. Титандар чындыгында кандай болгонун сага айтып берейин дейт. Бир канча жылдар мурун дарыгерлер менен аскерлер биригип жаңы кубулчу ойлоп табышам деп ойлошкон. Жасалган тажрыйбалар чектен чыгып кетти. Ошондон кийин айылдагы баардык адамдар биринен өтүп бири чоң титандарга айлана баштайт. Калган тирүү калган адамдардын баары чоң дубалдар куруп ошонун ичине жашырышкан экен. Эми Шекшиманын ою боюнча бийлик элди курчалган дубалдардын ортосунда өздөрүнө багындырып олтурат дейт. Жана дубалдын тешилиши да ал дагы бийликти жашаган иши дейт. Анткени адамдар сырткы дүйнөнү көрбөгөндүктөн титандар жок деп ойлоп бийликке каршы чыгып сыртка чыгып кетүүгө мүмкүн дейт. Ошол үчүн бийлик адамдарды коркутуу максатында дубалды тешип титандарды ичке киргизген деп айтып жаткандарын байкасак болот. Бул убакта Шекшима өзүнүн адамдар менен бийликти кулатып, карапайым элди сыртка чыгарып, токойдо аралап, ошондуктан жүргөнүн каалайт. Эрен Шекшиманын ушундай эр жүрөк сөзүн угуп, ага бийликти кулатууга жардам беришин айтат. Бир кезде Эренге Шекшима өзүнүн командасы менен тааныштырат. Анын командасы алар мурун дубалды жамап жүрсө бирок өлүп калган аскерлер эле. Они же погибли.
Шекишиманын адамдары урукку аскерлерден калган курал жарактарды кармап жүрүшкөн. Бул убакта каармандарыбыз чоң жарылуучу затты унааларына салып, аны жаруу үчүн дубалга барышка даяр эле. Бирок бир кезде алдыларынан Шекишима адамдар менен тосуп калат. Алдыңкы бөлүмдө дубалдардын экөө экенин көргөнбүз. Бирөөсү ички дубал болгон болсо, экинчиси сырткы дубал болчу. Каармандарыбыздын ою ичилген дубалды жамаш болгон болсо, Шекишиманын ою ички дубалды дагы ушул жарылуучу затты колдонуу аркылуу жарып таштагысы келет. Ошол аркылуу титандардын баарын ичке киргизип, бийликти кыруу, ал эми бийлик менен бирге адамдар дагы кырылып калат эле. Муну билген Эрен Шекишимага менин элдердин кырылып калышын каалабаймын. Биз мындай келишкен эмеспиз дейт. Не торопись. Я же не знал об этом. Ал адамга шейт бийликти кулатабыз деп ойлогон. Ошентип Шекишимага жардам бериштен баш тартты. Эрен эмнеси болсо да Шекишиманы токтотууга аракет кылды. Ошентип кылычын чыгарып дароо эле мушташка киришип калды. Шекишима жекче менен машыккан байтор. Анткени Эренди 2-3 сокку менен эле ордунан тургузгуп сабап салды. Жерге жатып калган каарманыбыз ордунан тура албай эле жатып калды. Каарманыбыз досор каарманыбызга кантип болушу билбей турат. Анткени Шекишиманын адамдары аларга курал такап турат эле. Ошондо армияга бир ой келди. Ал Шекишимага кайрылып, мен жарылуучу затты ишке киргиздим. Эгерде бизди кой бербесең, жарылуучу затты жардарым деп коркутат. Бирок Шекишима ага шеме жасаң жара бер деп айтат. Ошол убакта Усанаги алардан кутула албасын түшүнөт дагы. Жарым укулаган имаратка 2 УПМ атана атылган торосарды өзүгө карап тартып, Шекишиманын адамдарын кулаган имарат астыдагы калдыргысы келди. Имарат кулашыга аз калды. Бир кезде Шекишиманын буйругу менен адамдар Усанагини ит аткан эле атып салышат. Бирок Усанаги имаратты кулап салганга жетишип калып, Шекишиманын солдаттан баары өлүп калган. Байкасак болот. Бул убакта тирүү калган каармандарыбыз кайрадан жолун улап кетти. Командир Хаджи Шекишиманын буролдонгон унасында калган. Ал буролдонгон унага кирип, кайра сыртка чыга албай калган эле. Шекишима тирүү калган. Ал унага жетип алып, каармандарыбызга дароо эле кол сала баштайт. Шекишима эмне болсо да алардан бомбаны алгысы келди. Шекишима ошол жерде өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөттү. Көрсө Эрени генерал Кубалдан куткарып калган дал ушул Шекишима экен. Жана ал Титанга айланып бир кезде де Микасаны да куткарып алган экен. Ал Титанга айланыш үчүн өзүнүн адам түрүн өлтүрүш керек эле. Ошол үчүн да катанасын жүрөгүгө тыгып чоң Титанга айланды. Шекишиманын кыйкырган үнүдөн башка дагы Титандар келди. Аны аябай түскелдер келген Титандар 2 сокку менен жок кылып салды. Эрен да Титанга айланып Шекишима менен мушташкысы келди. Бирок анын достору токтотушка аракет кылды. Анткени Эрен өзүн өлтүрсө Титанга айланабы же болбосо ошол жерде өлүп калабы? Ал жагы белгисиз болчу. Алар өздөрүнүн кара күчтөрү менен Шекишимага каршы чыгууну чечишти. Бул жерге келлекте бурун Армин жарылуучу затты даярдап койгон эле. Анын бирин Сашанын огуна байлап берди. Бул Саша жумок менен машыккан байтор. Анткени ал Шекишима көзүнөн таамай атып жартырып жибергенге жетишип калып жатты. Ошондойчу Шекишиманын бир көзү сокур болду. Калгандар УПМди колдоп Шекишимага кол салышат. Каармандарыбыз канча аракет кылбады, Шекишиманын жеңиши оңой болгон жок. Ошол кезде Эрен жанды куткарам деп Шекишиманын сокусунан имаратка кирип каза табат. Шекишима жеңдим деп кубанып жаткан. Бирок кубанычка али эрте эле. Ал жарылуучу затты алганы бара жатканда артынан дагы бир Титан пайда болот. Көрсө каарман өлгөн эмес, чоң Титанга айланган экен. Бул эки Титандын мушташы кызыгуу башталып, алар бири-бирине калышпай соккулары биринин артынан бирин өткөрүп жатканын байкасак болот. Бир кезде каарманыбыз ушактын темирин Шекишимага матырып алат. Шекишима каршы чыгайын дегенде каарманыбыз күчтүүлүккө салып, бир кездерде колдонгон ыкманы колдонуп эле бир сокку менен эле жок кылып салды. Ошентип каарманыбыз жеңишке жетти окшойт. Эми каармандарыбыздын максаты жарылуучу затты дубалдан эң өйдөсүгө коюу. Ошол жерде жардыруу болчу. Ошондой кылай турамыз, дубалдын өйдөсү кулап Титандар кирип жүрөтүгөн тешикти жамап салат эле. Армин Титанга айланган каарманыбызга жарылуучу затты колуна алып дубалдын эң өйдөсүгө абарып кой дейт. Армин жарылуучу затка 5 мүнөттүк таймер орнотот. Каарманыбыз дубалдын эң өйдөсүгө барып жарылуучу затты коюп кайра адамга айланат. Армин таймерди ишке кошту. Бул убакта дубалдардын эң өйдөсүндө генерал Кубалды көрөбүз. Ал өзүнүн Титанга айланган сыпаты менен тирүү калган экен. Кубал дубалда ойношту эч ойлогон эмес. Анткени ал Титандарды ичке киргизип адамдардын баарын жеп ташташын каалачу эле. Бирок Саша генералдын келесоо сөздөрүн уккусу келген жок. Анткени 5 мүнөттөн кийин жарылуучу зат жарылат эле. Бул Саша Хаямосунун жээндери деп болуп айтат. Анткени ал ар бир отулган камай тийгизип генералды дубалдын аркы бетиге кулатып салды. Бирок генерал өлбөй биринчи бөлүмдө көргөн эң чоң Титанга айланды. Жана ал башка Титандарды ишке киргизүү үчүн Кристиан Радону топтоп келгенде дубалды бир теп сындырып салган эле. Чоң Титан болгону эч нерсе эмес. Адамдар салган дубалдан дагы бийик болчу. Каармандар дароо эле чабуулга өттү. Бирок
Андай болбосо жана чоң титанды жеңүү оңой болгон жок. Алар титанды жаракаттоо үчүн УПМди колдонушат. Бул убакта каарманыбыз Генерал Кубал жайгашкан жерге барган жетишип калып жатты. бирок аны өлтүрүү колунан келген жок. Каармандарыбыз жарылуучу затты даярдап Кубал менен беттешип жатканда Жанагы брондолгон унаанын астына калган командир Ханди чыкты. Ал жөн чыкпай колунан бир канча курал жарактарды алып чыккан экен. Кубал каармандарыбыз даярдаган жарылуучу затын алайын деп жатканда Ханжанын бетине бир нече жолу гранатаны алып салганга жетишип калды. Ошол кезде Саша менен Армин ылдый да эле. Эң эле кызыгы 5 мүнөт өтсө дагы жарылуучу жарылбай калды. Микаса эмне болгонун аныктоо үчүн өйдөгө чыгып таймерди карап жатканда артынан Шекишима келди. Ал Микаса менен сүйлөшкөндөн кийин аларга жардам берем деп чечти. Эми Шекишима бийликти кулатуунун ордуна титандардын баарын ичке киргизип, Рафамелди коркунучта алып отурган генералды өлтүргүсү келет. Бул убакта каарманыбыз араң дегенде Кубалдын желкесиге да жетти. каарманыбыз генерал турган жерге кылчыгы деп өлтүрөйүн деп калганда Каарманыбызды кармап жегенге аракет кылып жаткан. Ал өзүнө аябай чоң оозун ачат. каарманыбыз оозуга жакындатып бирок жегенге жетишпей калды. Бул убакта Шекишима титанга айланып тосмонун эң бийиге чыгат. Бир кезде Шекишима оозун ачып турган учурун пайдаланып оозуна жарылуучу затты салып эле жардып жиберет. Ошондой жарылуудан кийин Кубал менен кошо Шекишиманын өзү кайтыш болду. Тосмон өйдө жагы кулай баштады. Кубал каарманыбызды кой берип калат. Каарманыбыз көптөгөн таштар менен бирге жерге кула бара жаткан эле. Ошондо аны колдон Микаса кармап Тосмонун эң бийиге чыгышат. Тосмонун сыныктары астына титандар кирип жүргөн тешти жамап койгонун байкасак болот. Бирок Тосмонун өйдөсү бир канча жер талкалап калган эле. Жарылган жери өтө бийик болгондуктан титандар баары бир кире алчу эмес. Төмөндө Армин жана башка баардык адамдар да тирүү калган эле. Бул убакта каармандарыбыз Тосмонун эң бийигиде турган Микаса жаштыкта кыялдап жүргөн өтө кереметтүү жерди дагы көрөт. Каарман Микасага жаштык кезинде ушул жерди көрсөтөм деп сөз берген эле жана сөздө турду. Эми чексиз кубалдышын алдап турган экөө жаңы жана өтө жакшы жашоо башталышын түшүнүшөт. Достор, ушундай кызыктуу мүнөттөрдө биз тасмабыз дагы аягына келип чыкты. Тасма жакта мыкты белгисин басып, оюңуздар сөзсүз калтыра кетиңиздер. Эгерде сиз каналда биринчи болуп жаткан болсоңуз, дагы да кызыктуу видеолор өткөзүп бербеш үчүн биздин каналыбызга катталып алыңыздар. Кийинки тасмада жолугушканча сак саламатта болуңуздар.